Ассаламу алейкум. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга Алла Тааланын тынчтыгы, мээрими болсун. Бүгүн дагы бир нерсени эскертүү үчүн чыгып отурабыз. Америкада Эл Рот деген жазуучу бар. Бул киши ошол адамдарды жашоого шыктандырган, мотивация берген, өзүнүн тренингтери менен, китептери менен бүгүнкү күндө дүйнөгө белгилүү болуп жатат. Анын Магия утро деген китеби кыргыз тилине дагы кыргызчаланып чыгыптыр. Таңдын сыйкыры деген мааниде, ушундай мааниде. Мына ушул китепти окугандардан аябай пайдалуу болгонун жазышкан. 100 миңдеген адамдар ушул китепти окугандан кийин өзүнүн ден соолугун чыңдагандыгын, 100 миңдеген адамдар ушул китепти окугандан кийин бая жүрүшпөй жаткан иштери жүрүшүп, кандайдыр бир ийгиликти багындыргандыгын, жүздөгөн кишилер, жүздөгөн адамдар ушул китептен кийин өзүнүн туура жолго түшүп, туура жолду тапкандыгын жазышкан. Бул китеп кыргыз тилинде дагы чыгып, аны дагы биздин мусулман бир туугандар дагы окуган экен. Ошолордун арасынан бирөөлөр ушул китеп аябай кызык жазылыптыр, чындап эле ушул китепте айтылган нерселер адамдын жашоосуна чоң таасирин тийгизет экен деп аябай таң калганын көрүп, ошол адамдын таң калганына мен дагы таң калдым. Анткени бул китепте ошол күн чыкканга чейинки убакыттагы 1 сааттын адамдын жашоосуна тийгизген таасири жөнүндө гана сөз болгон. Мына ушул 1 сааттын ичинде 1 саатты туура пайдаланган адам өзүнүн жашоосунун бардык тармагында, мейли үй бүлөлүк жашоосу болсун, мейли илим жолунда болсун, мейли карьерасы болсун, кыскасы ошол 1 саатты туура пайдалана турган болсо, анын жашоосунун бардык тармагына пайдасы тийгизери жөнүндө сөз болгон. Чынында бул киши 77-жылғы менден бир жаш улуу киши экен. Анын китебинин чыкканына дагы болгону 4-5 жыл болду. Бирок мени таң калтырган нерсе, мына ошол китепте жазылгандын баары бизге мусулмандарга мындан 14 кылым эле мурда пайгамбарыбыз тарабынан айтылган эле. Биз динден ушунчалык алыстап кеткен экенбиз. Мына ушул динде 14 кылымдан бери айтылып келе жаткан нерсени биз динден таппай, ошол америкалык жазуучунун китебинен табып, ага таң калып, мына ушундай кылсак чындап эле ушундай болот турбайбы деген мусулман бир туугандарды көрдүм. Чындыгында таңдын ошол күнгө тийгизген, ошол күн эле эмес, адамдын дээрлик жашоосуна тийгизген таасирин мен өз башымдан өткөрүп жүрөм. Мисалы көбүнчө мен жазуу менен алек болом. Эгер ошол багымдат намазынан кийин отуруп 1 саат, 1,5 саат мен жазуу менен шугулдансам, 2 күн же 3 күн жаза турган жазууну мына ошол 1 саат, 1,5 сааттын ичинде жазып коем. Бул менин өзүмдүн башымдан өткөн. Дагы бир мен турмушта көргөн нерсе, мен жете өгүздө жүргөндө, эртең менен багымдат намазына бара жатканда, жолдун боюнда бир аксакалдын үйү болор эле. Аксакал өзү намаз окуган эмес, ошол учурда дагы намаз окубайт эле, бирок кайсы убакта турат, аны эч ким билбейт. Мен намазга кетип бара жатканда, ал киши же бакшагыны сугарып жүргөн болот, же чакалап суу ташып, өзүнүн мал-келине суу берип жүргөн болот эле. Мечиттеги жамааттар ошол кишиге суктанып, ушул киши намаз окуса кандай сонун болмок, биз сыяктуу уйкудан кыйналбайт деп сөз кылып калчу. Сөзүн тогетери, күз болуп, жер жемиштери бышкан учурда мен ошол кишинин багынын ушунчалык мөмөлүү болгонуна таң калчумун. Бактагы алмалары ушунчалык чоң, шагы ийилип, короонун көчөгө жолдун боюна ушундай чыгып калчу. Бул ошол эртең менен турган таңдын берекеси экендигин мен турмушта ушундай көрдүм. Эгер ишенбесеңиздер, буга чейин бүткөрө албай жүргөн, 2 күндөн бери, 2 жумадан бери, балким жылдап бүткөрө албай жүргөн ишиңиздер болсо, эртең менен багымдат намазынан эрте туруп, күн чыкканга чейин ушул 1 саат, 1,5 саат ушул иш менен аракет кылсаңыз, бул иштин сөзсүз түрдө жакшылыгын көрөсүз. Бул мейли китеп окуңуз, мейли жазыңыз, мейли кетмен чабыңыз, мейли базарга барыңыз, кайсы каалаган ишиңизди кылыңыз, сөзсүз түрдө мунун пайдасын гана көрөсүз, зыяны болбойт. Буга 100% мен кепилдик бере алам. Анткени бул менин сөзүм эмес, буга Алла Таала өзү кепилдик берген. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам Алла Таалага ушундай алакан жайып, Аллахым менин үммөтүмдүн таңына береке бергин деп дуа кылган. Аллахым менин үммөтүмдүн таңына береке бергин деп. Пайгамбарыбыздын дуасы сөзсүз түрдө кабыл экени бардыгыбызга белгилүү. Бул дуаны Алла Таала кабыл кылган. Демек, кимде ким эртең менен багымдат намазына туруп, багымдаттан кийинки убактысын туура пайдаланса, демек анын ошол убактысында Алла Таала берген береке бар.
Биз азыр эртең менен балдарды ойготкондо тур батыраак, садиктен кечиктиң, тур эртерээк, мектептен кечиктиң, тургун жумуштан кечиктиң, эртерээк тур, азыр жол пробка болуп калат деп ойготобуз. Мурдараак биздин ата-энелерибиз бизди ойготкондо тургун ырыскыңдан куру каласың деп ойготчу. Ырыскыңдан куру каласың деп. Демек, алар билген Алла Таала ырыскыны эртең менен чачарын. Алла Таала ырыскыны эртең менен чачат. Ким эртең менен күн чыкканга чейин турса, демек анын ырыскысында Алла Таала береке берген. Мына ушул нерсени америкалык окумушту өзүнүн китебинде бир 200 беттен ашуу китепте, 200 ашуун беттен турган китепте чогултуп жазган. Ушунун бардыгы пайгамбарыбыздын бир ооз Аллахым менин үммөтүмдүн таңына береке бергин деген дуасына гана тиешелүү. Эгерде биз мусулмандар мына ушул пайгамбарыбыздын дуасына амал кылып, эртең менен багымдак намазын окугандан кийин дароо жылуу төшөккө келип кайра жатып албай, өзүбүздүн ишибизге киргизе турган болсок, ошол ишибиз сөзсүз түрдө ийгиликтүү болот. Жанагы китепте жазган 100 000 деген адамдардын ийгилигине караганда биздин ийгилигибиз 2 эсе жогору болушу мүмкүн. Анткени бул дуаны пайгамбарыбыз бизге, мусулмандарга, өзүнүн үммөтүнө берген. Аллахым менин үммөтүмдүн таңына береке бергин деп. Бул биздин сиздерге кезектеги эскертүүбүз болду. Сиздер дагы муну башка бирөөлөр менен бөлүшүп, эскертүүгө, жакшылыкка себепкер болуп калыңыздар. Кийинки эскертүүдө жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Эрте жатып, эрте туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.